Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон өтүңүздөр. Урматтуу депутаттар, каттоодон өтсөңүздөр. Каттоо жүрүп жатат. Жыйыныбыз уланталы. Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон
2 депутат өттү, кворум бар, жыйыныбызды улантсак. Анда кийинки сөз суроо берүүчү депутат Кыдыралиев Металли Токтаралиевичтер. Рахмат, урматтуу төрага. Исхак Айтбаевич, комитеттин жетекчиси, сизге кайрылам го мен анда. Албетте, мен айтып кетким келет да, урматтуу кесиптештер, мына 3 государственный органдын өкүлдөрү келип, МИДтики, ГКНБники, туризм келип айтышып атат да, жанагы биринчи пункт Шенген зонасына бар визаларды Кыргызстанга безвизовый кылып киришпегиле деп айтып атат да. Анан жакшы бир жөөлүү себептерди айтып беришип атат. Мен таң калам да, эмне үчүн биз буларды укпайбыз? Маалыматтын баары ушуларда, тажрыйба бар буларды. Албетте, мына МИДтин өкүлү эң жөнөкөй айтты. На сегодняшний день Кыргызской республики визовый режим, визовая политика, она либеральна депчи. Мына бүгүнкү күнгө айтып атат. Угуп койсок кандай дейсиздер ошонучу? Ма ким жооп берет? Эмне үчүн эле жанагындай шенгенский визаны киргизиш керек? Жанагы дагы мамлекеттерди кошуш керек деп эле мына өкмөттүн мүчөсү отурат. Керек болсо өкмөттүн мүчөсү мына это силердин оружие бул. Визовый политиканы жүргүзгөнчү. Эмне үчүн эле биз мамлекетпиз, эгемендүү мамлекетпиз. Биз көз карандысыз тышкы саясаты менен бар мамлекетпиз. Ошон үчүн бул силердин оружие, наоборот, бул керек, мындай безвизовый кылган болбойт, өтө көп деп силер жактабайсыңарбы өзүңөрдүкүчү? Эмне үчүн дегенде бул экономикалык кызыкчылыктарыбыз бар, саясий кызыкчылыктарыбыз бар, коопсуздук кызыкчылыктарыбыз бар. Ошолор деген только биз чече алабыз. Ошол бул бир инструмент да, визовый политика. Айтып коюңузчу мага. Урматтуу Металл Токтаралиевич, биз макул болуп атпайбызбы? Өз-өзүнчө добушка коюп туруп, эгерде албетте сиздер каршы добуш берсеңиздер, биз сиздердин оюңуздарды сыйлайбыз. Каршы добуш берүү менен чечсек болот бул маселени. Жалпы мыйзам зыян тартпасын деп атпайбызбы? Өз-өзүнчө коелу, биринчи берененин биринчи пунктуна каршы берели, эгерде жакпаса. Эч ким таңуулап аткан жери жок да. Биз сунуш киргиздик. Каршы болсоңуздар, каршы добуш берип коюңуздар. Чечилет маселе. Жалпы мыйзам зыян тартып калбаш керек да. Мыйзам негизи жакшы да. Убакыт көрсөттү. 2012 жылдан бери тенденция өсүүгө алып келди. Кудай сактасын, эч кандай жаман нерселер болгон жок. Болбой да койсун мындан ары. Эми ошол мамлекеттин саны өкмөт өзү 10 мамлекетти дагы киргизбедиби? Көбөйтөлүбүз. 44кө дагы 54 болсун деп. Эми ошол мыйзам өтсүн да. Эгерде биз киргизген сунуш жакпай атса, аны өзүнчө добушка коюп каршы добуш берели. Бүттү, ушу менен чечилет маселе. Биз аны настаивать этип аткан жерибиз жок, добуш берүү менен чечилет да бардыгы. Рахмат, Исхак Айтбаевич. Мен сиз, Исхак Айтбаевич, Дастан Далабаевич, мен 3 жылдан бери чогуу депутат болуп иштеп, мен баа берем. 10 секунд кошкула. Действительно, силер мындай либеральный политиканы, принциптерди дайыма колдогон депутаттарсыңар да, ал бизге сөзсүз керек. Бирок башка мындай коопсуздук маселелери бар экен, дагы бир мамлекеттик бир иш маселелер бар экен. Ошон үчүн бүгүнкү күн. Рахмат. Урматтуу Исхак Айтбаевич, урматтуу Дастан Далабаевич, мыйзам автору катары регламент айтып кетейин. Азыр мен добушка койсом жалпысынан коёмун. Анткени комитеттин чечими чыгып калыптыр, жалпысынан колдонулган. Биз жалпысынан колдоп чыгаргансыздар. Азыр мен мындай кылбайлы. Аз Дастан Далабаевич, мен жооп берип коеюн. Өз-өзүнчө койсом, анда мен комитеттин чечимине каршы кетип калган болуп калабыз. Комитет жалпысынан алып берип колдоп бергенсиздер, мен ошону коюшум керек. Ал добуш менен чечилет, же жактырылабы, жактырылбайбы, аны добуш чечет. Бирок эми болсо Дастан Далабаевич, азыр сиз макул болсоңуз, сунуш киргизсеңиз күн тартибине алып, кайра комитетке жөнөтөлү. Дастанбек Арысбекович, каршы ушуна кылалы. Макулсуздарбы? Ооба. Урматтуу Дастан Арысбекович.
эгерде регламент жол бербесе, биз албетте өзүбүздүн улуттук коопсуздук комитетинин пикирин сыйлайбыз жана угабыз. Эгерде ошондой кооптонуулар болуп аткан болсо, биз комитеттин төрагасы катары экинчи режимине бизге комитетке кайтарып бериңиздер, бир ошол пунктту алып салайлы дагы. Чечилди. Жакшынакай кылып алып чыгалы. Рахмат. Мага азыр регламентти дагы көрсөтүштү. Ошо регламент. 6-бөлүгү Анда 57-берене. урматтуу депутаттар, азыр мен сунушту сунуш киргиздим. Дастан Далабаевич макул болду. Комитеттин тийиштүү комитеттин төрагасы да макул болду. Ошону добушка коем. Экинчи микрофон процедурный. Эми бизге баягы жазылып алгандарга жетпей калып туруп эле ар дайым орто жолдон чакырып алуу же болсо. Бул жерден мен айтып коеюн да. Дастан Далабаевич, биринчиден бул мыйзамды жазганга эмне зарыл болду сизге? Эмне кыйынчылык болду? Бирөөлөр жалап кылдыбы? Келе албай атабыз Кыргызстанга. Дастан Далабаевич чечпесеңиз болбой калды деп кагаз келдиби сизге? Экинчиден, ГКМнын өкүлү берде отурат, каршы, МВД каршы, президенттин өкүлү каршы, баары каршы. Биз эмне ушунчалык Өзбекстанга тең эле турган өсүп кеткен мамлекет болуп атабы? Ичибиздеги течейнелерди кууп чыга албай, депорт кыла албай Кытайлар 981 Кытай соттошуп атат азыр. Токтотпойлу эми бул мыйзам жөн иштеп атканда 220 жылга чейин иштеп аткан мыйзам болчу. 220-дан кийин анан өсүп кетсек көрөлү да. Мен Афганистан согушуна катышкан жаранмын. Кудай сактасын, бизди сактап келатат Кудай. Кудай сактасын. Үйдөн чыкпай калган заман болуп калат, этият болгула. Чыга албай каласыңар үйүңөрдөн. Кечирип койгула, ошон үчүн биз мамлекеттин коопсуздугу менен мамлекеттин ичинде жашап аткан элдин ден соолугун сакташыбыз керек. Мен ошон үчүн бул мыйзамды негизи эрте деп ойлойм. Мен жооп берсем, мен макул болдум. Урматтуу Дастанбек Арыспекович, сиздин сунуш менен туура эле болот го. Комитетке жиберип, биз ошол жерде оңдой эле. Ал эми зарылчылыгы дегенде, эми мындайда кагаз түшпөй калса эмне биз анда отура беребизби? Эми мындайда туристтик потенциалды өстүрүүгө ошону салым кошоюм деп, ошон үчүн мен сунуштарды ушундай бергем. Рахмат, Дастан Далабаевич. Анда урматтуу депутаттар, мен азыр добушка коем, маселени аз берем. Маселени күн тартибинен алып коюп, анан комитет карайт кайра. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, мына комитетте каралып атат, тем более коопсуздукка тиешелүү комитет экен. Мен сунушта, просто мен жолугушууда элем, радиодон угуп отурдум да. Көптөгөн мамлекеттердин аттары айтылып атат да. Тигил жакты кандай кылабыз, бул жакты өтө алыстагы чет өлкөлүк мамлекеттер, биздин коңшуларды. Анан ушундай биздин мамлекеттин коопсуздугуна тиешелүү болгон башка мамлекеттер жөнүндө ушунчалык көп маалымат айтылып аткан маселе болгондо, мында жабык режиминде айтып карасак өтө жакшы болмок да. Эми азыр карачы, канча нерсени айттык. Булар бизге кирип келсе эртең, ошон үчүн мына бу жерде УКМК отурат. Биздин коопсуздук боюнча комитет кээде сунуш берип туруп, мен ойлойм, бүгүнкү ушул маселени жабык режимде карасак жакшы болмок экен да. Мен просто кеч келип калдым ошо сунушта. Ушунча маалымат кетти, алардын баары угуп атат да. Элчилердин баары угуп атат, койкуй биздин мамлекетти булар көргүсү жок экен деп. Ошондуктан ушул маселелерге сунуш абайлап комитетте караганда да ушундай маселени жабык режимде карасак жакшы болмок го депчи. Рахмат. Биринчи микрофон, анан төртүнчү. Рахмат, Дастан Арыспекович. Мен да жазылдым эле, бир эле оюмду айтып кетейин дедим. Мына мыйзам иштеп атканына 2012 жылы кабыл алганбыз. Мен азыр салыштырып көрсөм, 44 мамлекетке берилгенден кийин 66 миңден туристтердин саны бүгүн 99 миңге өсүптүр. Болгону бир 50%га да 6-7 жылдын ичинде. Мен келем деген киши ансыз деле келет дейм да бизгечи. Анан экинчиден эң негизгиси, урматтуу кесиптештер, азыр бизде 2017 жылдан бери, 1 жылдан бери электрондук виза кийилген. Абдан эркин, либералдаштырылган да. Менимче эч кандай проблема жок го дейм визанын. Мурдагыдай анан кагаздарды берип, аны 1 айлап, 2 айлап күткөн жок азыр. Электрондук бердиң, 5 күндүк, 3 күндүк өз мөөнөтү бар. Ошо менен ала берет анан. Анан жанагы консульский сбор боюнча да айтып кетким келет да, ошо $40 $70 келем деген киши керек болсо $170 төлөп деле келет да. Андан эле баягы коррупция мындай дей бербейли, ошонун кызыкчылыгы деп мен терең ишенем. Мына коопсуздук комитети дагы, ички иштер министрлиги, чек ара кызматы, тышкы иштер министрлиги андай коррупциядан алысыраак го дейм да. Ошону дагы айтып кетким келет, ала келем деген жөн эле келет. Ошондуктан мен да сунуш берет элем.
азыркы мына чечимди да колдоп, комитетте караганда дагы өтө мындай кылдаттык менен мамиле кылсак, негизгиси кандай болгондо да көзөмөлдө болуш керек. Кирип чыккан мамлекеттик органдардын көзөмөлдө, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Ошондо биз өзүбүздүн мамлекет үлгүсүндө дагы коопсуздугун сактайбыз деп айтып кетет элем да. Ана комитетте караганда дагы абдан мындай диккат караш керек. Сиздер да мына тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү, күч органдары комитетте талкууну жүргүзүш керек, көбүрөөк. Айтыпчы, мондай мен кошулам, пленаркада көп мындай мамлекеттердин аттары аталып кетип атат. Ошону комитетте ылдыйда чечип туруп, анан бияка даяр мыйзам алып чыксак, ошону колдосок туура болот эле. Рахмат. 4-нчү микрофон, процедурный маселе. Жамалдинов Өнүгү. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен деле жазылдым эле. Убакыт болбой токтотуп койдуңуздар, ошондуктан мен да чыгып берек оюмду айтайын деген максатта чыгып калдым да. Чындыгында эле мыйзам болсо, биз биринчи кезекте мамлекеттин коопсуздугун карашыбыз керек. Азыр мына өкмөттүн мүчөлөрү бардыгы бул мыйзамга каршы болуп атса, анан биз эми зорлукта бул жакта өткөзөбүз десек, эртең ал жактан эле вето келет кайра элечи мисалга. Ошондуктан анан жанагы бир-эки депутаттар айтып калды, биринчи пунктты алып коелу, калганына добуш берели депчи. Андай болбойт эч качанчы. Коюлса комитеттин чечими толугу менен коюлат күн тартибинен. Ошондо добуш беришке, же болсо азыр комитетке деп атасыздар, комитетке барсындан да жакшы бышырып туруп алып келсин. Рахмат. Биринчи кезекте биз мамлекеттин коопсуздугун ойлойлу да. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, мына Дастан Далбаевич, мыйзам автору катары макул болду. Добуш менен чечпейли, урматтуу депутаттар. Добушка эле өтпөйлү, убакытты жөн эле Күн тартибинде каратабыз. көп маселелер бар, урматтуу депутаттар. Ошону бүтүрөлү, мына артка берели, комитеттен талкуу кылат, ошол жерден барып дагы сунушуңуздарды бериңиздер. Добушка коем сунушту. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Күн тартибинен алып, комитеттен кайра кайрылат. Макул 54, каршы жок, баары 54, катталды 82, добуш өттү, мыйзам долбоор күн тартибинен алынды. Эми комитеттен карап, урматтуу депутаттар, урматтуу комитет мүчөлөрү, Дастан Далбаевич, өкмөт менен келишип бардыгын бүтүрүп келсеңиздер. Жок, калганы уже бүт баары макулдашкан, калганы каршылык жок. Рахмат. Күн тартибиндеги кийинки маселе, урматтуу депутаттар. Бул маселе боюнча келгендер бар берсеңиздер болот. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууда киргизилет. Демилгечи депутат Жапаров Акылбек Үсенович. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети караган. Баяндамачы депутат Жапаров Акылбек Үсенбековичте, мыйзам долбоорлорунун демилгечиси. Сөз Жапаров Акылбек Үсенбековичте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишими жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-чү беренесине ылайык тараптардын макулдашуусу боюнча эл аралык келишимдер келишимдин катышуучусунун тилинде, башкача айтканда чет тилде түзүлүшү мүмкүн экендиги каралган. Бирок ал жерде эл аралык келишимдер кыргыз тарап катышып аткан жерде мамлекеттик тилде же расмий тилде болушу көрүнбөй калган да. Ошондуктан бул мүчөлүштү оңдош үчүн атайын мыйзам карап чыктык. 402 мыйзам биз парламенттен ратификациядан өткөзүп бериптирбиз. Ошонун алкагында 10 миллиардка жакын сырттан карыз келди. 3 миллиардка жакыны грант, 7 миллиардтан ашыгы кредит келди. Бирок ошо 402 мыйзамдын ошо келишимдердин нускасын карай турган болсоңуздар, расмий тилде дегилери бар, бирок мамлекеттик тилде бир дагы мыйзам жок экен да. Бул биринчиси. Экинчиси, мен ойлоп атам, ушу биз финансалык гана келишимдерге, заемдорго өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Тактоо иретинде дагы кайсы финансалык заем болбосун, мамлекеттик же расмий тилде бир нускасы болуш керек. Сөзсүз түрдө да. Муну киргизип атканыбыз, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, депутаттык комиссия ТЭЦ-тин алкагында ызы чуу чыкканда караштырып, териштирип көргөндө, финансы министри шашып, англис тилиндеги нускага кол коюп, 386 миллион доллар алынып калган да. Анын орусчадагы, кыргызчадагы варианты болгон эмес.
мындан ары мындай мүчөлүктөр болбош үчүн биз кийинки кыргыз тараптан өзү катышуучусу болуп туруп өзүнүн тилинде же болбосо расмий тилде бир нуска болсун деп атабыз. Комитетте талаш тартыш жаратканы эгерде оригинал, мисалы англис тилинде, анан кыргыз тилинде болуп калса, кайсы нускасын табыш керек. Оригинал катары ошонун тегерегинде арбитражда каралган деген жерде мен мамлекеттик же расмий тилдеги нускасы оригинал болуп эсептелсин десем, мен эл аралык комитетте коллегаларым мени ынандырышты. Аны договордун ичинде караштырып турайлы дегенде. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, чыр-чатак боюнча немесин экинчи, эгерде арбитраж боло турган болсо, экинчи окууга келгенде бул жерин оңдойбуз. Бирок бир нерсеси, мындан ары финансылык заемдор боло турган болсо, бир нускасы мамлекеттик же расмий тилде болсун дегенди сиздерди колдоп берип коюңуздарды өтүнөм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун боюнча маалымат уктуңуздар. Суроолор таблон бериңиздер. Сөз Сулейманов Бахадыр Исхаковичте. Рахмат. Акылбек Усенбекович, действительно, вы поднимаете очень такой важный вопрос, своевременный. То, что действительно вы говорите по ТЭЦу, и многие такие факты, где договора некачественные, международные, и влекут за собой такие последствия. Но я хотел бы одно сказать, спросить у правительства, почему правительство сегодня отрицательное заключение по этому законопроекту? Правительство дало не отрицательное заключение. Правительство считало бы целесообразным оставить старую редакцию. Почему? Ну, наверное, представитель правительства должен сказать. Ну, я думаю, целесообразно, да. Вот я бы хотел обратить особое внимание на статью 2 тогда этого закона, Акылбек Усенбекович, где говорится, я вам хочу зачитать даже статью 2 международного договора, где есть такое понятие антиютичность текстов, которое означает, что все тексты одного и того же международного договора составлены на разных языках, но имеют одинаковую юридическую силу. Так что я думаю, действительно, правительство говорит, если нет ничего такой проблемы, все, надо их составлять на государственном языке, составлять. Но самое главное, мы здесь говорили о качестве переводов, Акылбек Усенбекович. Это первое. Второе, чтобы не принимали законы в 3 чтениях, что мы раз, два и сразу приняли в 3 чтениях. Третье, я хочу сказать, а просто методом надо исключить, теперь вот эта практика у нас, которая уже всегда влечет за собой плохое. И то, что третье, я хочу сказать, уважаемые коллеги, приносит во время заседания на комитете закон. Вот нужно его принять срочно, сегодня, это международные договора, нам дают гранты, там есть гранты, надо его, и вот из-за этого влечет на нас за собой огромные проблемы. Мы не успеем изучить его и не успеем перевести его качественные переводы, получить. И потом мы подписываем такие соглашения международные, и потом влечет за собой такие проблемы. То, что я, Акылбек Усенбекович, мы с вами и говорили, о Венской конвенции, где тоже прописано четко, говорится, оригиналы текста всех являются все языки, которые договора, они имеют юридически одинаковую силу. И третье, я последнее хотел сказать, давайте мы в кодексе о нарушениях пропишем там четко, Акылбек Усенбекович, ответственность лиц, которые... 10 секунд. В кодексе о нарушениях, Акылбек Усенбекович, пропишем. И чтобы люди несли ответственность, которые ведут переводы и так далее, работают над этими договорами. Спасибо большое, Бахадыр. Урматтуу депутаттар, суроого жана талкууга боюнча, чек коюу боюнча сунуштар келип түшүп атат. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш бериңиздер. Макул 50 каршы 1 баары 51 катталуу 91 сунуш өттү. Суроого жана талкууга чек коюлду. Кийинки сөз депутат таблон бергиле. Турузбеков Бактыбек Сагындыковичте. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Акылбек Усенбекович. Думаю, поправки в закон к месту. Вот, вероятно, данная поправка имеет предысторию. Был ли прецедент по займам, когда обязательства были не в пользу Кыргызской республики?
Вот, единственный прецедент был, когда министр финансов была вынуждена подписать на английском языке заем в объеме на 386 миллионов долларов. У нее на руках не оказалось варианта на русском и на кыргызском языке. Конечно, законопроект очень важный, нужный, я считаю. Поэтому в свете этого я хотел бы обратить внимание, уважаемый Акылбек Усенкулович, уважаемые коллеги, что деловая практика показывает, обычно на ратификацию проекты законов поступает после подписания президентом или премьер-министром международного договора. Это означает, что часть мероприятий априори по согласованию уже в другой стране пройдена. Соответственно, менять текст договора не представляется возможным. Я думаю, в этой связи надо усилить ответственность сотрудников. Я поддерживаю сотрудников, исполнителей на начальном этапе. Есть ведь пример, Акылбек Усенкулович, вот по турецкой клинике Нафучика, построенной на гранты средств турецкого агентства ТИКа. До сих пор не введена в эксплуатацию из-за вот такого рода технической недоработки. Есть ли вот такие еще проекты? Ну, у меня таких пока сведений нету, но думаю, вот создана рабочая комиссия, я его руковожу в Комитете по бюджету и финансам. Мы разбираемся со всеми соглашениями. Вот 402 соглашения, которые у нас зарегистрированы в Министерстве финансов. Но вот сегодня вы тоже были свидетелями того, что Европейский Союз нам предоставил 13,6 миллиона евро. Она не зарегистрирована в Минфине, и мы будем с такими случаями отдельно разбираться. Вот в сравнительной таблице вот последний пункт дополнения вы даете же вот, по международным договорам. Я думаю, это и правительству, и МИДу довольно большая будет подмога. Урматтуу Азбек Аманович, вот ушундай вот один случай сейчас Акылбек Усенкулович айтпады, ушундай проекттер болду эле ушундай прецеденттер. Мына бир Фучик клиникасын айтып берди, Минфин кол койгон, Акылбек Усенкулович айтып берди. Менде андай маалымат жок, бирок бул боюнча биз өкмөттүн корутундусу бар, расмий. Первый вице-премьер Бороновдун колу менен келген. Ошол жерде өкмөттүн позициясы көрүнгөн, барат ал жерде. Урматтуу өкмөттүн мүчөсү өкүлү Азбек Мамат, сиздерге мен бул мыйзам долбоорун колдойм. Бирок жана коллегалар да колдойт элем, ушул исполнительдер эң на начальном этапе ответственностин көтөрүп, ошону караш керек да. Себеп кийин кол койгондон кийин тиги башка мамлекеттен кол коюлуп келгенден кийин биз изменение кийире албайбыз да. Туура, урматтуу коллегалар, абдан туура сиз сунушту бердиңиз, Бактыр Өзбекович. Бирок, эгерде биз ушул мыйзамды алып тактап кое турган болсок, Венский конвенция боюнча бүт тилдин баарында биз договорлорду түзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок Кыргыз Республикасы болгондон кийин, Кыргыз тарап түзүп аткан финансылык заем боюнча биздин келишимдердин баары кыргыз тилинде, же болбосо орус тилинде сөзсүз түрдө нускасы болсун деп атабыз да. Сөзсүз түрдө. Мына ушуну бир концепциясын колдоп берсеңиздер, калгандарын биз экинчи окууга келгенде чогуу сиздер менен кириштирип берели, жоопкерчиликтерин да карап. Эгерде ушундай мыйзам болсо, анда премьер болобу, министр иностранных дел болобу, президент болобу, чет мамлекетке чыкканда сөзсүз түрдө кыргыз тилинде, же болбосо расмий тилде нускасы болмоюнча соглашенияларга кол койбой калат да. Мен дагы бир жолу тактап кетейин деп атпаймынбы? Вот именно 10 секунд. Исполнителях, чтобы договора предварительно геп Венский конвенция любой тилде болсо да геп тилинде эмес да, а жоопкерчилигинде шайкеш келип соответствие перевода кыргыз тилине, орус тилинен, англис тилинен. Туура. 10 секунд бергиле. Шайкеш келиш керек да, гептин баары не в языке договора, а в самом исполнителе. Которгон анан биздикилер жакшы эле которулат да. Ошонун исполнительдерин эмесин жоопкерчилигин прописать. Чоң рахмат. Рахмат. Өкмөт өкүлү жооп берем дейт. Бактыр Санбеш, бул ягынан сиз айткандай бизде дагы мыйзамда бекитилген мамлекеттик тилде, расмий тилде, анан ошол келишим түзүлүп аткан өлкөнүн тилинде депчи. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп
эл аралык мекемелер менен түзгөндө биздин тилди эске албайбыз деп ошол моменттер көп болот. Ошого биз корутунду бергенде ушунун аткарылышы жөнүндө бир топ маселе жаралып калат деп ошол корутунду ошого бердик. Сиз туура эмес маалымат берип атасыз. Тилекке каршы биринчи вице-премьер дагы жакшы бул маселени талдабай туруп кол коюп берген окшойт. Кайсы эл аралык финансылык институт мына 91-жылдан ушу жылга чейин кыргыз тилинде же расмий тилинде нускасы болсун десе каршы чыгып атат. Англис тилинде болсун дейт, туура. Бирок кыргыз же орус тилинде дагы сөзсүз түрдө болсун да. Мен мисалы 90-жылдан бери эле жүрөм, билбейт экенмин мындай прецеденттер. Рахмат. Кийинки сөз депутат Рыспаев Кожобек Жайчыбекович. Акылбек Үсөнбекович, алып чыгып аткан мыйзамыңыз мындай патриоттуу мыйзам да. Бирок эл аралык деңгээлде караганда, мына азыр өкмөттүн өкүлү айтып атпайбы? Жана дүйнөлүк банктар, Евразиялык банк, Азиатский банк, жана акча алып атпайлы, алардын баары тең. Алардын требованиясы кандай? Бир кызыгып көрдүңүзбү? Кызыгып көрдүм. Аларга мен кол коюп жүргөн кишимин. Алардын бизге коюп аткан талаптары англис тилинде болуш керек. Жана кайсы өлкө алып атса, ошонун тилинде сөзсүз түрдө келишим болуш керек деп турат. Мен ойлойм, бул сапаттуу котормодо да перевод качественный болуш керек. Перевод качественный болсо, ички өзүбүз мамлекетибиз ички кагаздар менен иштейбиз. Биз азыр ушуну менен өкмөттүн өкүлү айткандай дагы кыйынчылык туудурабыз. Андан көрө мен ойлойт элем ушул мыйзамдын алкагында техникалык, экономикалык негиздемеси жок, өкмөт алып келбесин деп кирисек болот. Мына жана Твея менен, ТЭЦ менен, датка кеминдер менен эмне болду? Шашып, бизге керек. Ушул мыйзамды албасак болбойт. 10 күндүн ичинде Нексим банктан акча бербей коет. Деген шаштыруу жол менен ТОсу чала бүткөн, бүтпөй калган ТО менен биз ратификация алып бергенбиз. Мына ушундайларды киргизсек болот. А сапаттуу перевод, сапаттуу которуу болсо, орусчада, кыргызчада биз өзүбүздүн мамлекет тилде дагы берде окуп, түшүнүп, өзүбүздүн суроо жоопту берет элек да. Мен ойлойм ошол туура болот го деп, Акылбек Үсөнбекович. Кожобек Жайчыбекович, айтканыңыз кынтык жок. Бирок бул бөлөк статья менен кирсин деп биз дагы бир мыйзам жазып атабыз. ТОлор боюнча атайын бул мүчөчүлүктөрдү да оңдойбуз да. Бул ушу биздин келишимдерди кыргыз тарап түзүп аткан финансылык келишимдерде англис тили болсун, Кытай тили болсун. Мына 10 жылдан кийин Индия 2-нчи орунга чыккан тат. Индиянын дагы тили хиндиси болсун. Бирок сөзсүз түрдө жанында кыргыз тили же расмий тилиндеги договор болсун деп атабыз. Анда биринчи чет өлкө алгандан кийин кантип беребиз? Арбитраж каякта болот? Ошонун баарын орусча же кыргызча билишибиз керек деп атам. Акылбек Үсөнбекович. ТО боюнча биз мыйзамдын үстүндө иштеп атабыз. Сиз менен чогуу муну дагы аягына жеткизебиз. Андан көрө биздин расмий түрдө делегаттар чет өлкөгө барганда орус тилинде эмес, анда кыргыз тилинде доклад жасасын десек туура болот эле да. Туура, ал мыйзам дагы даяр. Аны да сиз менен чогуу иштейли. Анан азыр өкмөттүн өкүлү айткандан кийин муну өкмөт тарапта айтыш керек. Кандай кыйынчылыктар туулуп калат. Ошону карайлы. Чоң рахмат. 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 Акылбек Үсөнбекович, туура мен бул мыйзамды колдойм. Бул негизи урматтуу депутаттар, бул башка мамлекеттер менен финансы кредиттер түзүлүп атканда келишимдер англисче болот. Бирок биздин баардык министрлер англисче билбейт экен, к сожалению. Алар билген, окуган кагазга кол коюш керек да, ошол үчүн ошо келишим түзүлүп атканда жанында же орус тилинде же кыргыз тилинде да перевод менен түзүлгөн келишим болсун деген мыйзам. Муну Акылбек Үсөнбекович демилгелеп, мына ушуну мыйзам менен камтып коеюн деп атат. Эгерде ушул мыйзамдарга көңүл бурбай бир министрлер кол коюп койсо, кийин ушул мыйзам алкагында жооп берсин деп атат. Туура. Жооп берсин деген мыйзам. Мына ошону тартипке чакырган мыйзам болуп атат. Келишимдер түзүлгөндө жанында расмий тилде, анан ошондой эле кыргыз тилинде, мамлекет тилде котормосу болсун. Ошону министр окуп туруп, анан кол койсун. Түшүнүп, кийин бир туура эмес кредиттер алынып калын деп айтылганда бул жерге келип айтпасын, мен ошондо англисче болчу, англисче билбейм, мен кол коюп коем деген, жоопкерчиликти мойнунан качырбасын деген мыйзам да. Ана ошону байлап койгонго
Акылбек Үсөнбекович туура мыйзамды алып чыкты, мен өзүмдүн оюмду айтып кетет элем. Азыр өкмөттүн өкүлү ошондой эле финансы министринин орун басары сөз сүрүп атат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биринчиден барыңыздар өзүңүздөр көргөндөй 4-берененин 1-пунктунда абдан так жана туура жазылып турат. Эл аралык келишимдердин баары кол коюлуп атканда ошол сүйлөшкөндүн шартына жараша мамлекеттик кээ бир учурларда жана расмий тилде түзүлөт деп толтурулат деп. Анан кийин мына Акылбек Үсөнбекович өзүңүз жакшы билесиз, сизде жана өзүңүз айтып кеттиңиз, чоң багажыңыз бар, ушул эл аралык кептин баары жана кээ бир депутаттар айтып кетпеди, биздин урматтуу депутаттар, ошол келишим түзүп аткан команданын сапатына жараша болот. Себеби ошол делегация барганда ар бир министрликтин протоколдук бөлүмү, ошол котормо бөлүмү, анан кийин үчүнчүдөн кээ бир ошол эл аралык институттар менен, мисалы өзүңүз жакшы билесиз, мына ФИДа менен, швейцариялык өлкөлөр менен алар айтат, официалдуу тил англис тили болсун деп. Анан биз ал жерде таңбала албайбыз деп, кыргыз тили деп. Ошол жерде официалдуу бизге кыргыз тилин биздин адистер которуп тактап бериш керек. Ошого жараша кол коюп аткан жетекчилерибиз жоопкерчиликти тартыш керек. Анан бул жерде 1-пунктунда ошол так жазылып турса, анан биз кайра толуктоо киргизген, ошон үчүн өкмөттүн жанагы берип аткан корутундусу ошол мурунку эле редакциясында калсын деп ошон үчүн берген. Мен негизи биздин парламенттин жетекчиси сүйлөгөндөн кийин сүйлөчү маселем. Сиз өкмөттүн өкүлдөрүнө дагы бир замечание берип койсоңуз. Айтпайын дедим элем, дагы бир жолу айтайын. Мен котормосу жөнүндө сөз айткан жерим жок. Кыргыз тарапта кол коюлуп атканда англис тилине дагы кол коюлсун. Орус же кыргыз тилиндеги договорго дагы ошол жерде кол коюлсун деген сөздү айтып атам. Эми болуптур, биз ошибка кетириптирбиз убагында. Эми жашыраак силер келдиңер, жок дегенде кыргыз тилинде, орус тилинде договор түзүп алгыла деп. 10 миллиард доллардын дайынын эмнеге таппай атабыз? Мына азыр Европейский Союздан келген 13 миллион 600 миң евронун дайынын таппай атабыз. Англис тилинде кол коюп алганбыз. Верховенство права дегенди которуп койгонбуз, 10 миллион евро кетип атат. Кимге кетти деп сурасак, мына өкмөттүн мүчөлөрү, прокуратура, СНБ, МВДнын кишилери билбейт. Ушундай мүчөлүштүктөр болбосун деп атабыз. Мындайын көздү ачып чоң. Кыргыз тилин билбесеңер, анда орус тилинде кол коюп бергиле деп атабыз. Ушул экиндей акчаны алып атканда. Котормосу жөнүндө сөз болгон жок бул жерде. Урматтуу Дастанбек Арсбекович, эң туура түшүндүңүз, сиз туурасын айтып бердиңиз. Өкмөт менен биз бюджет боюнча маселелерибизди конституция боюнча ордуна коюп алганбыз. Бюджетти өкмөттүн макулдугусуз такыр кабыл ала албайбыз. Калган мыйзамдардын баары бул парламенттин прерогативасы. Биз мыйзамды кандай кабыл алсак, булар ошону аткарганга о жерден туруп бизге ант берген. Рахмат. Колдооңуздар. 6-й микрофон процедурный. Рахмат. Я хочу зачитать здесь 4-ю статью. Акылбек Усенбекович, представитель правительства, очень правильно сказал. Первый пункт. Кыргызская республика заключает международные договора на государственном языке Кыргызской республики, а в некоторых случаях на официальном языке Кыргызской республики и на языке другой стороны международного договора. Здесь четко все сказано, уважаемые коллеги. И представитель министерства, правительства, Министерства финансов очень хорошо сказал, нет проблем. Здесь надо только знать качество переводов договоров. А вы вносите, Акылбек Усенбекович, в случае разногласий, я зачитаю, вот все, не буду дальше читать, в случае разногласий, расхождения указанных текстов международных договоров, оригиналом считать текст на государственном официальном языке. Тогда вы мне ответьте, в международном суде, на каком языке будет рассматриваться? Вот. В международном суде будет, ну, уважаемые коллеги, здесь же мы говорим, что на государственном языке есть. На международном суде, если... Я же вам вторую статью привел пример идентичности текстов, что будет в переводе, они имеют, на всех языках они имеют юридическую одинаковую силу. Ну, а в случае расхождений вы хотите, требуете. Это, я думаю, доноры ни одни не согласятся, которые нам дают кредиты, займы, гранты, они скажут, извините, дорогие мои, вы читайте законы, вот международные договора, давайте на эти будем прописывать все законы, договора, и будем ссылаться на эти тексты статьи.
А не так, что вы давайте, вы так делаете, так делаете. Ну, мы уже и кредиты так не получим, и гранты не получим. Мы сами себе будем противоречить. Мы еще одну проблему себе вызываем, уважаемые коллеги. И не получился это завтра как с гражданским кодексом или уголовным кодексом. Мы обратно будем здесь стоять, кто как это сделал, почему вы так сделали, почему мы не можем получить кредиты, почему мы не можем рассмотреть эти в судах, как кумторта, почему получилось так. Тоже же некачественная подготовка договоров. Они о языках же говорят там. Тест, почему говорит этот договор с эти ТИАБИ? Тоже некачество переводов же. Там и на китайском было, и на русском было, и на киргизском было же, и на английском. Рахмат. Акылбек Сөмбекович микрофон бергілі. Автор қатары мыйсам. Рахмат, Бахадыр Исқақович. Эл аралык комитетте дагы бир топ мени үйрөттүңүз. Мен ошого ыраазычылыкты билдирем. Эмне болуш керек жөнүндө. Кандай эл аралык абройду кантип сакташ керек жөнүндө дагы аябай айттыңыздар. Бирок мыйзам жазыш менин укугум экен, ошо мыйзам менен колдонуп, кыргызча дагы бир жолу тактап сиздерге окуп берип коеюнчу, урматтуу коллегалар. Бүт мыйзамдардын баары эл аралык келишимдер менен мен чатагым жок. Орус тилинде, кыргыз тилинде, каалаган тилиңерде боло берсин. Бирок финансылык заем болуп атканда өзүнчө өзгөчөлүктөрдү киргизип атам да. Тактап дагы бир жолу кыргыз тилинде окуп берейин сиздерге. Финансылык каражаттарды мамлекеттик тышкы зайымдары боюнча Кыргыз Республикасы тарабынан, биздин тарабыбыздан түзүлүүчү эл аралык келишимдер мамлекеттик жана расмий тилдеринде. Ал эми айрым учурларда келишимдин катышуучуларынын тилинде мамлекеттик жана чет элдик же расмий жана чет элдик тилдеринде жүзөгө ашырылат деп атам. Ушул жерден точка коюп коелу деп атам. Арбитраждын баары договордун ичинде көрүлсүн деп атам. Сөзсүз түрдө мамлекеттик, анан чет элдик тил, же расмий тил, андан кийин чет элдик тил болсун деген өзгөчөлүктөрдү финансылык заемдорго мен алып келип коюп атам, урматтуу коллегалар. Урматтуу депутаттар, ушу менен суроого жана талкууга жыйынтыкталган депутаттар жыйынтыкталды. 6-й микрофон. Рахмат, уважаемый Акылбек Усумбекович, я вас уважаю, конечно, ваше право писать законы, наше право отстаивать законы, мы должны вести правильную дискуссию и отстаивать закон, а я не вас, прошу вас меня больше не комментировать. Рахмат, Бахадыр Исақович. Добуш менен чечилет, мыйзам долбоору. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз Перматов Исхак Айтбаевичте. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 2019-жылдын 22-январынан корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат, мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Урматтуу депутаттар, бир аз убакыттан кийин добуш берүү болот. Келсеңиздер добуш берүү болот бир аз убакыттан кийин. Күн тартибине кийинки маселе. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдордун өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору депутаттар Жоробеков, Алыбаев, Тотонов эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти караган. Баяндамачы Перматов Исхак Айтбаевичте сөз. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Жогорку Кеңештин токтом долбоору киргизилет. Токтом долбоору Жогорку Кеңешинин парламенттер аралык комиссияларынын Кыргыз тарабында жана эл аралык уюмдарды туруктуу депутаттык делегацияларынын курамдарында өзгөртүүлөрдү камтыйт. Өзгөртүүлөргө ылайык Жоробеков Тариел Улукбекович Азия парламенттик аралык ассамблеясына Кыргыз Республикасынын парламенттик делегациясынын курамына киргизилип жатат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясына Кыргыз Республикасынын парламенттик делегациясынын курамына Алыбаев Орозбек Артелевич киргизилгени жатат. Тотонов Нурбек Темирбекович Европа Бирлиги Кыргызстан парламенттик кызматташтык комитетине Кыргыз Республикасынын парламент делегациясына курамына киргизилип жатат. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар, токтом долбоору боюнча? Жок экен, анда токтом долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Кийинки мыйзам долбоору чет өлкөлөрдүн парламенттери менен кызматташтык боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин достук депутаттык топторунун тизмегин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 19-ноябрындагы номер 31-6 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Токтом долбоору экен, урматтуу депутаттар, бул эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти караган.
Баяндамачы Пирматов Искак Айтбаевич. Токтом долбоору. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, токтом долбоорунун максаты болуп Аргентина Республикасы жана башка Түштүк Америка өлкөлөрү менен эки тараптуу мамилелерди чыңдоо жана өнүктүрүү, ошондой эле парламенттер аралык байланыштарды активдештирүү болуп саналат. Кызматташтык боюнча өзгөчө достук депутаттык тобунун түзүлүшү парламенттер аралык байланышты өнүктүрүүгө жакшы дем берет жана эки тараптуу маселелерди оң чечүүдө оң таасирин тийгизет. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 2019 жылдын 15 январындагы корутундусу токтом долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине кабыл алуу сунушталсын. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Токтом долбоору боюнча урматтуу депутаттар. Карашев Алазимов суроо бар экен. Микрофон бергиле. Рахмат, Дастан Арсбекович. Мына токтом долбоору менен таанышып жатып, менде бир мындай суроо туулуп атат да. Токтомдун 2015 жылкы экинчи тиркемесин карасак, бизде мына кызматташтык, достук депутаттар топтору бар экен. 31 топ бар экен да, ошондойчу достук топтору. Анан мен биринчи эле карап көрдүм, мына СНГ мамлекеттеринен Россия Федерациясы менен бизде 55тен ашык депутаттарыбыз ошого жазылыптыр. Ошол достук тобуна мүчө болуп кириптир да. Ошол 55тин карап көрсөм, бир 15-теyi бүгүнкү күндө депутат эмес. Жок бүгүнчү. Бирөөсү кызматка кеткен, башкага кеткен. Мен кабыл айтайын деген ошо комитеттин жыйынында ушул токтомду карап атканда бир комплекстүү дагы бир токтомдун тиркемесине бир карап койсок жакшы болмок экен да. Мына ошону карап алып азыр өзгөртүү кирип койсок, мына Сатыбалдиев Кыямбек дейт мисалы үчүн, ал 2 жылдан ашып калды, губернатор болуп кеткен. Ушундай көп да 15 киши бүгүн депутат эмес. Мүмкүн ушуну кийинки караганда же кандай бир карап туруп ушундай бир тактап, мүмкүн фракциянын лидерлери менен сүйлөшүппү же депутаттарга жарыя кылып бир оңдоп койсок, менимче жакшы болот эле да, бир жолу эле кабыл алып койсокчу өзгөртүүнү токтомго. Могу сунуш боюнча, долбоор боюнча каршылыгым жок. Анан да бир карап койсок, рахмат. Урматтуу Алазимович, монитордогу маалымат, эскирип калган маалымат болсо керек. Биз комитетте улам депутаттардын курамына ылайык, өзгөртүүлөргө ылайык дайыма жаңыртып турабыз, палатага алып чыгып турабыз. Алазим, сунушту эске алабыз. Искак Айтбаевич, мага берген документти карап, астымдан ачып көрсөтпөй. Өзүңүз дагы ачып көрсөңүз, комитеттин төрагасы катары, анан айтсаңыз, мен муну асмандан алган жокмун. Сиздердин берген материалдан айтып атам силерге. Ошону айтып атам, ошо монитордогу маалымат туура эмес маалымат. Мага берген айтып атам да, окуганым айтып атам сизге. Рахмат. Туура эмес болсо оңдоп койгула. Карайбыз, сунуштарды эске алабыз. Ревизияга алып келебиз. Урматтуу депутаттар, ушу менен токтом долбоору боюнча суроолор жыйынтыкталды. Анда токтом долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Күн тартибинде акыркы маселе, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президенттин каршы пикири менен кайтарылып берилген аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору мыйзам долбоорунун демилгечиси өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти караган. Баяндамачы Пирматов Искак Айтбаевич, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы. Сөз сизде. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 28 июнунда Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан демилгеленген аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө мыйзамын кабыл алган. Бирок Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан мыйзамга чечимдер көрсөтүлгөн негиздер боюнча каршы пикир жөнөтүлгөн. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз Республикасынын президенттин каршы пикирин карап чыгып, мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу чечим кабыл алды. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Айтпайчы, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Токтом долбоору боюнча. Макулдашуу тобу экен. Жок экен, анда урматтуу депутаттар, токтом долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Рахмат, урматтуу депутаттар, ушу менен күн тартибинде маселе каралып бүттү. Азыр добуш берүүгө өтөбүз. Аппарат каттоону ачкыла, каттоону өтүңүздөр.
Каттоодон өтүңүздөр, добуш беребиз, урматтуу депутаттар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 91 депутат өттү. Кворум бар. Добуш берип өтсөк, каттоодон өтүп бүттүңүздөрбү? Жок, депутаттардыкын өчүрүңүздөр. Жок, депутаттардыкын өчүрүңүздөр. Каттоо жүрүп жатат. Каттоон жабалыбы, урматтуу депутаттар? Болду. Каттоон жабыңыздар анда. Каттоодон 96 депутат өттү, кворум бар. Добуш берип өтсөк. Биринчи маселе 2019 жылдын 17 январында каралып, добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоору. 2018 жылдын 26 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну, жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору, ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 94, каршы 2, баары 96, катталып 96, мыйзам долбоору өттү. Кабыл алынды. Эми 2019 жылдын 23 январында каралып, добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору. 2018 жылдын 17 августунда Астана шаарында кол коюлган 2003 жылдын 25 декабрындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара аркылуу өнүктүрүү пункттары жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору демилгечи өкмөт, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 96, каршы жок, баары 96, катталды 96. Рахмат. 2018 жылдын 14 майында Сочи шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин 3-чү мамлекеттер, эл аралык уюмдар же эл аралык интеграциялык бирикмелер менен эл аралык келишимдери жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Макул 96, каршы жок, баары 96. Добуш өттү.
Төртүнчү мыйзам 2018 жылдын 2 февралында Алматы шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинде товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин чечими 3 окууда кабыл алынсын, добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Макул 88, каршы 2, баары 90, катталды 96, кайрадан добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 94, каршы 2, баары 96, добуштан өттү. 2018 жылдын 17 майында Астана шаарында кол коюлган бир тараптан Евразия экономикалык бирлиги менен анын мүчө мамлекеттеринин жана экинчи тараптан Кытай эл республикасынын ортосундагы соода экономикалык кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин чечими 3 окууда кабыл алынсын, мыйзам долбоору добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Макул 96, каршы жок, баары 96. Добуштан өттү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алынган жана 2011 жылдын 21 сентябрында кол коюлган майыптардын укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин чечими 2 окууда кабыл алынсын. Добушка коюлат, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 95, каршы 0, катталды 96. Мыйзам долбоору кайра өтпөй калды. Кайрадан добуш бериңиздер. Макул 95, каршы 0, баары 95, катталды 96. Урматтуу аппарат, жок депутаттардын компьютерлерин өчүрүңүздөр, кайрадан добушка коем. Урматтуу депутаттар, кайрадан добушка коем. Мыйзам долбоорун добуш бериңиздер. Макул 96, каршы жок, катталды 96. Мыйзам долбоору добуштан өттү. 1925 жылдын 17 июнда Женева шаарында кол коюлган согушта тумчуктуруучу, уулу же ушул сыяктуу башка газдарды жана бактериологиялык каражаттарды колдонууга тыюу салуу жөнүндө протоколго Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин чечими 2 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Кийинки мыйзам долбоорду
Макул 96, каршы жок, катталды 96, добуш берилди. Кийинки мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору. Демилгечи депутат Жапаров эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 84, каршы 12, баары 96, катталды 96, мыйзам долбоору кабыл алынды. Кийинки мыйзамга өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору депутаттар Жоробеков, Алыбаев, Тотонов жөнүндө. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими токтомдун долбоору кабыл алынсын. Добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш бериңиздер. Макул 95, каршы 0, баары 95, катталды 96, кайрадан токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, кийинки мыйзам долбооруна өтөбүз. Чет өлкөлөрдүн парламенттери менен кызматташтык боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин достук депутаттык топторунун тизмегин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015 жылдын 19 ноябрындагы номер 31-4 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими токтомдун долбоору кабыл алынсын. Добуш бериңиздер, добушка коем, урматтуу депутаттар. Макул 91, каршы жок, баары 91, катталды 96, токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, кийинки токтомдун долбоору акыркы долбоор Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору. Мыйзам долбоорунун демилгечиси өкмөт, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими токтомдун долбоору кабыл алынсын. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 93, каршы жок, баары 93, катталды 96, токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бүгүн жакшы иштеп бердиңиздер. Кийинки жыйынга чейин сак саламатта калыңыздар.